Assalamu alaikum, Ашқарит каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер. Биз бүгүн ноокаттабыз. Тактап айтканда Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Сталин айылында турабыз. Жакшы чабандез балдардын колунан жакшы ат сатууга чыгат экен. Маалыматын сиздерге жеткиребиз. Биздин каналдан алыстабаңыздар, лайк басып коюңуздар. Мына бүгүнкү чыгарылышта өзүнүн Кыргыз жылкысы менен, өзүнүн аты менен байел чабандез чыкмакчы мынеке. Анда атты жакшылап байкаңыздар. Мына жоон жолпусунан келген тор атта байел көрсөтүп берет бүгүн мына чыгарылышта. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар туугандар. Мынеке атты көрүп, байкап турсаңыздар керек. Кандай ат болду? Бардык маалыматты жеткирип өтүшкө аракет кылабыз мынеке туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар аттын азыр болгон маалыматты эми сурап жеткирип өтөбүз. Байел, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы өзүң. Саламат, иштер жакшыбы? Болду ака, жакшы. Кандайсың? Иштер жакшыбы? Жакшы болду, шүгүр ака. Жаныбар, өзүңүн атыңы сатууга коет экенсиң да, чабып жүргөн атыңы. Чабып жүргөн атты койдум. Бул Карабайыр, Карабайыр. Кыргыз жылкысы. Я, туруш эле бир башкага баштары дагы. Путу колу тазабы? Путу колу таза ака. Жуондугунда сөз жок экен. Аттын үстү кандай үстү? Аттын үстү ака отурганда билет любой адам. Түшкүсү келбей калабы? Ооба. Эми аттын үстүнө чыккан адамга билинет да ат. Ооба. Үстүнө чыгып, соруларындагы бастырчы мындай жамбаштарын. Төрт казы таза дедиң, ден соолугу? Таза. Жооп. Кайтара берем. Атты көрүп турасыздар, ден соолугуна жооп берет экен туугандар. Биз да мындай эми аяк бияктарда көрүп жүрөбүз бул атты. Эми байел, кайман аты кандай эле аттын? Торайгыр деп койгон ака. Торайгыр. Ат тууралуу эми маалыматты өзүң көрүүчүлөргө бер, жеткирип өт. Жашы канчада? Жашы жазга 8 ака. Жазга 8, азыр 7ден өттүрдү. 7,5, эми 7лик ат кабат дем, жарым болуп калды. Эми жазга 8. 8 жазга. Аттын улагы тууралуу кичине кеп кылайлы, өзүң улагы тууралуу эми айтып бер. Топко кириши кандай аттын? Топко киришине жооп ака. Топко киришине Жооп. атты уруштарычы, чыгышы? Аттын урушу ат болсо көрсөтөт элек жооп 100%. 100%. 100%. Аты уруштарына. Өтө катты урат. Өтө катуу урабы? Жооп. Кандай улактарга салынды, чабылды? Былтыр турпа булактарга салынган ака. Турпа булактарга салынганбы? Улаг гарантия. Кудай кааласа ден соолугуну берсе, улагына жооп. Үстүнө жакшы палбан келишсе. Ошондо алтын чыгара. байел ат ар кандай жыйынга даяр экен да, улагы тамай болсо. Чабып, палан жерде улак болуп атат, ошол жерде тобуну көрөйлү, улактын үстүндө санайын десе, апарасыңбы? Апарам. Кайтыш жок. Жок. Аттын нелерин көрсөтүп беребиз анда? Аттын күлүктүгү кандай, мындай движениелери, кыймыл аракеттери кандай? Ат кичине туруп калган бирок көрсөтүп беребиз ака. Көрсөтүп бересиң? Азыраак болсо да. Какчондо мындай жылоолорун көрөлүчү, мына атты көрүңүздөр. Атты көрүп турасыздар туугандар. Мынакей туугандар, Карабайыр. Колдон чыгарбаңыздар. 7 жашта Кыргыз Атанын аты. Башты бийик көтөрөт кылып улакка киргенде кандай ушундай эле киреби? Ооба ака. Эми канча аттарга чейин жыйындарга салдың бул атты? Буну мына жүзүздө болгон турпа булактарга салдык. 7 торпого жетти ака. Ортодо турат. Турат. Буюрса палбаны келишсе ака, насип болуп калса. Ат өтө күчтүү ат. Күчтүү ат. Боюну канча чыгат дедиң? Бою 1,60. 60. Өтө жоон экен бирок ат.
Мынеке туғандар көрдіңіздер атты. Қалған маалыматты иесінен экранда көріп тұрған номерлерден аласыздар. Өзеки түрде дағы айтып өтөбүз. Улақтың атыны қолдан шығарбаңыздар. Bir қой өріп қойшы. Мына қамчы иштеген жоқ, өзіңіздер байқап тұрсаңыздар керек. Тұрып қалса дағы мына болушынша азырақ болса да көрсетіп берем дейді. Мындай байел поворотторун көрсетіп қойшы, поворотторун оңға солға бұрып. Неке қимыл әрекетін көрдіңіздер аттың туғандар. Қарабайыр іздегендердің құлағына күміс сырға болсын. Ошонда эми Камчы колдон бойт. камчы кереги жок экен, камчы иштетпей атасың да мен байкашыма караганда. Камчы жок. Камчысыз. Бара барат окшойт бул ар нерсеге. Талга кирип кетти го жаныбар. Болду. Топкон ашындай киреп аттарга. Болду байел. Ысыкта атты көп кыйнап, өзүң айткандай туруп калса, эми баасына токтолбойлубу? Бул улагы таамай, кандай торайгыр дедиң, а? Торайгырдын баасы канча болду? Баасына $5000. $5000. Сурашсың. Сурашабы, кеми болот да. Кеми болот экен, мына $5000 экен тугандар. Улакка таамай ат издегендер байланышасыздар. Токтосоң мына чатка аяктарында палван ат көрүнөт өзү мындай. Дене мүчөлөрүнө караганда атты байкагандар. Эми байел номериң айтып өтсөң. Номер WhatsApp номер 507 Плюс 996 507 менен 12 15 11 номери менен байланышып бересиздер. Дагы барбы жокпу? Бар. Связь номер 507 Байланыш телефон номери 507 менен 12 15 90 57 37. 507 менен 90 57 57 37. 37 номер менен байланышып бериңиздер. Мына сиздерден чабандеске лайк, бизден жаңы чыгарылыштар тугандар. Атты көрдүңүздөр, калган маалыматты ээсинен сурайсыздар. Аламан улакта, торпок улакта ортодо турат деди ат. Каккан жерге жетет деп ээси айтты. Ар кандай жыйынга алып барып, үстүндө акчасын алсын деди. Торайгырды колдон чыгарбаңыздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кой болду тикен зымдарга.